Бұл темір жолда мындайды жооп берсем, бір нерсени жакшы түшүнүш керек да. Биз башка мамлекеттердин идеясын кабыл алып, анан өзүбүз кыймылдабай, эчтеке кылбай, анан ушул проекттер менен проекттерди ишке ашырып, мына мисалы жана темир жолду элементсек, албетте бул зыян. Бул проект, темир жол проекти, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Бул биздин проект болуш керек. Кытайдын эмес, Өзбекстандын эмес, бул Кыргызстандын проекти болуш керек. Ошон үчүн биз ошого даяр болуп, өзүбүз ошол проект түзүп, жасап, анан ошого акча таап, анан өзүбүз жасашыбыз керек. Андай жөн эле кара сөз менен эле тигиндей эле болот, мындай эле болот. Анан отура берсек, албетте эчтеке чыкпайт. Бул түшүнүктүү нерсе. Темир жол менин оюмча бул керектүү нерсе. Себеби бул темир жолдун негизи, түпкү максаты бул Өзбекстанды Кытай менен байланыштыруу. Вообще бул Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун Каримовдун идеясы болчу. Биринчи жолу менин оюмча бир кайсы 94-95 жылда биринчи жолу ушул маселе жөнүндө айткан. Ушундай темир жол салсак жакшы болот деген. Андан кийин уже адам торго барып, Башкортостан аркылуу кандай өтөт ошондо көп канча бир 10-15 жылдай талкуулап, проектный эмелерди түзүп, Кытайга акча берип, ал акчасы жок болуп, бир неме болуп эле кызык болбойт. Темир жол бул мындай да, мисалы азыр Афганистандын президенти Абдулгани Туркменистанга расмий сапар менен барды да, ошондо Туркменистандын президенти менен бул темир жол жөнүндө сүйлөшүштү. Булар ошол өзүлөрүнүн проектисин азыр түртүп атышат да. Проектisi мындай: Туркменистан, Афганистан, Тажикстан, Кытай. Тажикстандан көмө менен кетет да Кытайга. Кыргызстан жок бул проектте. Аны тажиктар рахман ошол проектти колдогон. Ушундай темир жол салсак жакшы болот эле. Биз азыр билбейм, адам биздин министр барып келди го. Билбейм, мен дегенде сүйлөшкөн, андай маалымат жок. Кыргыз орус кестеринде андай отчеттарда жок, маалымат жок. Эмне менен барды, эмне жөнүндө сүйлөштү. Бул альтернатива түзө алабы? Жок, бул альтернатива түзө албайт. Бирок биз ошол темир жолду салып, өзүбүз пайдаланып, өзүбүзгө да жардам берип, Кытайга да жардам берип, Өзбекстанга да жардам берип, ушундай иштесек, менин оюмча баарыбызга пайдалуу.